экологияга байланышкан темаларды мындай маалыматым аз болгондуктан азыр убакыттан пайдаланып менин атым Нурбүбү, 20 жаштамын. Азыркы учурда Борбор Азия Америка университетинде 1-курста окуйм. Негизи команда менен бир идеяга токтолуу аябай кыйын болду. Анткени көп эле теңдүүлүк, эркектер, аялдардын тең укуктуулугу, экологиялык маселелер, ошолор боюнча темаларды тандап жатышты. Анан биз команда менен ойлонуп отуруп, кыргыздардын өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, улуттук баалуулуктарыбызды, каада салттарыбызды бүт элдерге дагы да болсо жайылтып, деңгээлин көтөрүү темасын көтөрүп чыкты. Анткени глобализация болуп жатканына байланыштуу бүт окуганы чет өлкөлөргө чыгып, ал жактан келип, мындай тил унутулуп баратат да, мындайча айткандачы. Ошого өзүбүздүн тилибизди сактап калуу максатында ушул теманы көтөрүп чыктык десек болот. Биз платформага келгенде Instagram'ды тандап алдык. Анткени Instagram бул социалдык тармактардагы эң алдыңкы десек болот, алдыңкы тармак болуп эсептелинет. Колдонуучулар дагы көбүнчө жаштар арасында. Биздин максат, биздин проект жаштарга багытталгандыгына байланыштуу негизинен. Ошондуктан биз Instagram'ды тандап алдык. Негизи 2 ай бул аз убакыт десем болот. Өнүгүп, бир деңгээлге жетиш үчүн. Бирок аз да болсо кадам таштап алдыга постторду чыгарып, маалыматтарды бөлүшүп, факттар менен бөлүшүп, азыр ошол ишибизди улантып келе жатабыз. Негизинен туу жөнүндө, ошол улуттук символикалар жөнүндө, майрамдар жөнүндө, улуттук каада салт жөнүндө, ушулар жөнүндө азырынча постторду чыгарып, анан интервьюларды чыгардык. Мисалы, чет өлкөдөн келген жарандар кыргызча сүйлөп, комуз үйрөнүп, калпак кийип, мындай аябай Кыргызстанды жакшы көрүшөт да. Анан өзүбүз ушул жерде туруп канчалык сыйлабайбыз депчи, мисалы, алар ушунчалык мындай суктанып, ушул жерде калып, ушул жерде жашап, өздөрүнүн курстарын ачып, англис тил курстарын ачып, ушул жерде ошо отурукташып кетип атышат да. Анан кызыгып, ошо мотивация болсун деп, алардан алынган интервьюларды дагы жаштар менен бөлүштүк да. Негизинен биз медиа жаатында профессионал болбогондуктан, бир аз контент чыгаруу боюнча, анан дагы фишка деп коет эмеспизби, ошол мындай өзүнүн жол-жоболору боюнча бир аз маалыматыбыз аз болчу. Бирок координаторлордун, бизге жардам берген профессионалдардын жардамы менен бир аз да болсо өзүбүздүн билимибизди кеңейтип, ошол ишибизди улантканга негизи жардам болду аябай. Тоскоолдуктарга келсек, тоскоолдуктар эми азыркы учурда пандемияга байланыштуу баардыгы онлайн. Анан баарыбыз эле билебиз, онлайнда негизи эффектив бир аз азаят, ошого бир аз команда менен иштешүү кыйын болду, интернетке байланышкан же жумуш чыгып калат. Бирок ошентсе дагы алдыга жылып токтоп калган жокпуз. Башында постторду чыгарып, активдүү болуп баштаганбыз, анан бирок бир убакыт аралыкта токтоп калдык чынында. Жеке өзүбүзгө байланыштуу, ишибизге, окуубузга байланыштуу дегендей. Бирок негизинен дагы улантып кетчү ойлорубуз бар. Анткени бул проект мындай башталып, ушул бойдон бүтүп калыш керек деп ойлобойм. Бул проект дагы да болсо алдыга чыгып, чоң бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүш керек. Бул проектке катышарда негизи медиа жөнүндө мындай маалыматым аз болгондуктан, ушул медиага мындай негизинен терең кирип, ошол маалымат алгым келген. Анан мен өзүм күткөн нерселердин баарын алдым десем болот. Анткени маалымат берүү үчүн мындай сессиялар болуп жатты, медиа тармагында иштеген, ошол эле блогерлер, ошолор менен жолугушуулар болуп жатты онлайн. Ошол менен мындай медиа деген эмне деген, анын кандай түрлөрү бар, анан мындай аудитория дейбиз, көрүүчүлөр кандай болуш керек, контент кандай чыгыш керек, бүт ошол нерселер боюнча аз да болсо маалымат алып, кичине түшүнүккө ээ болдум негизинен.
Анан мага тийгизген таасири чоң болду десем болот. Анткени көп тааныштар арттырдым, достор арттырдым. Мисалы ошо он медианын координаторлорун менен тааныштым. Медиа бул азыркы учурда мындай дүйнөнү башкарып жатат. Баардыгы социалдык тармактарда медиага байланышкан. Ошого мен келечегиме дагы пайдасы тие турган бир маалыматтарга ээ болдум десем болот. Азыркы учурда мисалы өткөн ата бабаларыбыздын жашоосуна салыштырганда аябай заманыбыз жакшы, негизинен мүмкүнчүлүктөр көп. Ушул убакыттан пайдаланып, Йозеф Ошко жана Америка өкүлчүлүгүнө ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени мындай проекттер жаштар үчүн аябай керек. Мисалы бул проектке катышып, мен көп адамдарды көрдүм, ошол эле медиа тармагында иштеген. Ар бир кесиптин ээси болуш үчүн адамга бир кызыгуу, шык, талант да керек да. Ошого ал шыгың барбы, кызыгасыңбы же талантың барбы, аны билиш үчүн бир нерсени сынап көрүш керек өзүндө адамчы. Ошого Йозеф Ош мага мындай медиа тармагында өзүмдү сынап көргөнгө жардам берди. Ошого мен жаштарга бере турган кеңешим: өзүңөрдү чектебегиле. Мисалы мен ICTге кызыкпайм же медиа кызыкпайм, мага эмне кереги бар депчи. Анткени азыркы учурда эгер жакшы мындай специалист деп койсо, жакшы өзүңдүн кесибиңдин мыкты адиси болгуң келсе, бардык тараптан өзүңдү өнүктүрүшүң керек. Ошондой эле медиа тармагынан. Ошондуктан кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун, өзүңөрдү чектебей сөзсүз сынап көргүлө.